Саламатсыңарбы дагы бир жолу. Демек, пробный тесттер, сыноо тесттердин бирөөсүн талдайлы силер менен. Колонкалар деп аябай көп сурайт элеңер, колонканы качан өтөбүз депчи. Колонкалар булар балдар, мына азыр мен дагы бир сыйра түшүндүрүп берем силерге. Өзүнчө бир мындай тема эмес да колонка болгону, баягы силер билген эсептер эле болгону 2 төртбурчтук берилет да, ошо 1 төртбурчтукка салып коет. Анан экинчи төртбурчтукка дагы бир эсеп салып коет. Ошол эле салыштырыш керек. Эки эсепти чыгарыш керек экен болгону. Анан чыгат дагы, андан кийин ошо болушунча салыштырышыңар керек болот балдар. Мына ошол болгону 2 эле төртбурчтукка салып коет экен. Силер могул ортого киргенге чейин балдар, мына могул эме кылышыңар керек да. Могул берилиштерин жаттап алышыңар керек. Могул берилишти силер жаттап алышыңар керек экен балдар, мына. Демек, биринчи бөлүм математика убакыт 30 мүнөт берилет экен. 30 мүнөт берилсе, суроолордун саны дагы 30 мүнөт болот экен. Анан көрсөтмө берилип атат. Бул көрсөтмөнү скриншот кылып жаттап алгыла. Кыскача бул жерде эмне айтылган? Бул жерде 2 колонка берилет экен, мына А колонкасы, Б колонкасы депчи. Анан ушул эгерде могул А колонка, бул ушу сол колуңарга туура келет, мына, көрүп атасыңар. А колонкасы чоң болсо, Аны белгилешибиз керек. Могул эсепте ошондой болуп калган. А, БВсы кичине аралашып калыптыр. Настройкасы эмне болгонун билбейм, бирок А, Б, В, Г деп ушундай катары менен турат балдар. Анан тестте ушундай келип калган болсо, муну баары Асын белгилешибиз керек. Асы чоң болсо, Бсы чоң болсо, могул колонка чоң болсо, Бны белгилейбиз. Эгерде экөө барабар боло турган болсо, В белгиленет. Анан чыгарууга маалымат жетишсиз боло турган болсо, Гны белгилешибиз керек. Көбүнчө окуучулар Г вариантты белгилегенди жакшы көрүшөт да. Эмне себептен? Себеби адам өзү психологиялык жактан мойнун алгысы келбейт да. Мен билбейм деген нерсени, мындай өзүн мен билбейм деп айткандын ордуна, өз мойнун алгандын ордуна эсеп чыкпайт экен деп айтыш жеңилирээк болот да окуучулар үчүнчү. Бул жалгыз эле окуучулар үчүн эмес, негизи эле адамдын мындай эгосы, өзүнүн мен деген сезими жогору турат да адамдан. Ошонун айынан эле окуучулар деле эсеп чыкпай баратса эле Гны белгилегенге колу шашат да. Көрдүңөрбү, бул мындай текеберчилик болот да, ошонун айынан да аз бал алып калат кезиңер. Адам чөнөкөйрөөк болсо, билбесең мойнуңа алсаң, значит анда эмне болот экен? Жеңилирээк болот экен. Эми мисалы үчүн биринчи эсепти чыгаралы. Так, биринчи эсепти чыгара турган болсок, мисалы, так, ондук бөлчөктөр экен. Ондук бөлчөктөрдөн биз силер менен мындай салыштырабыз дегенбиз. Бүтүн менен бүтүндү салыштырабыз. 1 менен 1ди салыштырабыз биринчи. Экөө тең эмне экен? Барабар экен. Демек, чийип салабыз. Андан кийин үтүрдөн кийинки биринчи сан менен кийинкисин салыштырабыз. Экөө тең барабар экен, аны да алып салабыз. Демек, бул жакта эчтеке жок болсо 0 бар деген сөз. 0 менен 0 барабар, демек экөө барабар болот экен. Түшүндүңөрбү? Ондук бөлчөктөрдү ушинтип салыштырабыз. Ушул эле жерден дагы бир жолу мен силерге эскертип кетейин. 2018 жылдары окшойт, 17 жылдары, 18 жылдары окшойт, ушул эсеп мындай келген. 1/100-дөн 11 бул А колонкасында болгон эсеп. Андан кийин экинчи колонкада 1/1000-ден 101 экен эсепчи. Бул чыныгы ортодо ушундай эсеп келген да. Анан окуучум агай мен ошону кечке ойлонуп атып, ушул муну чоң кылып койдум да дейт да. Анан туура чыгарыптырмынбы дейт. Ушул мен көрсөткөн касиетти унутуп калыптыр ал. Туура эмес белгилеп келиптир муну чоң депчи. Мына ушул касиет боюнча салыштырсак, мына 1 менен 1 барабар, бул 1 менен бул 1 барабар. Андан кийин карагыла, бул 1 менен 0ду салыштырып калып атабыз. Демек, бул жак чоң болуп калат экен. Көрдүңөрбү? Мына ушундай болгон. Демек, бул жактан биз ошондо аны белгилейбиз. Ортодон дагы боёйсуңар. Боёгондо балдар монтип ачык кылып боёп койгондо болбойт. Орто учурунда,
Себеби силердин жана бланкалардын бардыгы компьютер текшерет. Анан эгерде ичин толук эмес боеп коюп отурган болсоңор көрүнбөй калат да балдар. Кээ бир ошон үчүн ичин мындай жакшынакай кылып, жакшынакай жуккан ручкадан сатып алышыңар керек да, аны ичин толугу менен боёйсуңар мындай кылып. Анан аны дагы ашырып, бул жагын ашырып ийсеңер, мындай кылып, анда дагы болбой калат балдар. Сүйлөштүк, мына ушундай кылат экенсиңер. Кийинки эсепти чыгаралы. Так. Кийинки эсепти чыгаралы. Үч бурчтуктардын касиети бар экен. Үч бурчтуктарды балдар жеке кабинетиңерге киргиле дагы геометрия курсун ачып окуй баштагыла. Мына кече күнү эле биз баштаганбыз, жаңы жыл болду эле, марафон курсту баштаганбыз. Бүгүн болсо февраль болуп калыптыр. Эртең май болуп калат балдар, эскертип атам, эртең эле май келет. Ошондуктан күтүп отурбай геометрия курсун баштай бергиле. Видео сабактарды көрүп баштай бергиле. Анан силер менен дагы карайбыз чогуу. Үч бурчтуктун демек касиеттерин мен айтып кетсем, үч бурчтуктун АБС деген үч жагы болот балдар. Анан качан ал үч бурчтук болот? Эгерде Ага Бны кошсоңор Сдан чоң болсо, Адан Бны кемитсек Сдан кичинекей боло турган болсо, анда ал үч бурчтук болот экен. Үч бурчтуктун эң негизги касиети ушул балдар. Ушуну эске тутуп алышыңар керек да. Ошондо Ага Бны кошсок сөзсүз Сдан чоң болуш керек. Анан Адан Бны кемитсек сөзсүз Сдан кичине болуш керек. Бул мисал үчүн сөзсүз эле бул жагы А, бул жагы Б, бул жагы С дегендикке жатпайт балдар. Кааласаңар Аны бул жагын кылсаңар болот, бул жагын Б, бул жагын С. Кааласаңар бул жагын А, бул жагын Б, бул жагын С кылсаңар болот. Кыскасы, үч бурчтуктун эки жагынын суммасы үчүнчү жагынан чоң болуш керек. Жана ошол эле эки жагынын айырмасы үчүнчү жагынан кичинекей болуп калыш керек. Мисал үчүн, кайсы эки жагын ала турган болсок, демек ошол эки жагынын суммасы чоң, сумманын айырмасы үчүнчү жагынан кичинекей болуш керек экен. Так, комментарийлерди окуп коеюн, балдар комментарий жазып атышат. Так. Кээде Г ответ туура болуп калышы мүмкүнбү же Г деп белгилебеш керекпи такыр дейт. Г деп качан белгилейсиңер? Эгерде маалымат жетишсиз болгондо гана. Эгерде цифралар берилген болсо, эч качан Г варианты болушу мүмкүн эмес. Мисал үчүн балдар, биринчи эсепти карай турган болсок, бул жерде цифралар берилип турат. Эгерде так цифралар берилип турса, эч качан Г варианты болбойт экен. Цифра барбы, демек чыгат. Ал эми тамгалар X жана башкалар аралаша баштаса, Г вариант болушу мүмкүн, эгерде чыкпай турган болсочу. Бирок мондай таза цифралар берилген күндө эч качан Г вариант болбойт экен. Так, түшүндүңөр, мына ушундай, так, бул жерде Асы чоң болду, аны белгилет. Демек, эмне кылабыз? Анда чыгарабыз, балдар. Мен бул жактан белгилеп алайын. Бул А жагы болсун, мисал үчүн 10-ду А деп коелу, муну Б деп коелу, муну С деп коелу. Анда ошондо бизге 3 жагы берилген, демек А колонкабыз Асы экен, Асынын кандай болуш керек? 10го 6-ны кошсок, демек ал эмнеден чоң болуш керек? Асыдан чоң болуш керек, Асы 3-чү жагы болуп атат да, чынбы? 10го 6-ны кошсок Асыдан чоң болуп калыш керек дагы. Демек, 10го 6-ны кошсок эмне болуп атат? 16 чыгып атат. 16, демек мо Асыдан 16 чоң экен. Анда 20 сөзсүз чоң болот, чынбы? Ушул жерден эле токтоп койсок болот экен да, мына эсебиз чыгып атат. Ушул касиетти колдонуп чыгардык. ОРТда балдар үч бурчтуктун ушул касиетин сурайт экен балдар. Так, дагы суроолор болот. Так.
Ага, эки окуучубуз сизди уга албай жатат окшойт дейт, Мира жана Майрамбек. Так. Балдар уга албай аткан болсо, конференциядан чыгып туруп кайра киргиле деп айтып койгула, анан вызов через интернет дегенди бассын. Көбүнчө чыгып туруп кайра кирсе иштеп калат да. Көбүнчө ошондой чечилет проблема. Так, анда улантабыз балдар. Түшүндүңөр, Так, түшүндүңөр. Досканы эми өзүм өчүрүп турайын. Эсеп чыгарып атканда мугалим өзү өчүрөт, дежурный эмес. Так, макул. Кийинкини чыгаралы. 3-чү тапшырманы карайлы. 3-чү тапшырманы чыгарыш үчүн демек тамырлардын касиеттерин билишибиз керек болуп атат, Демек, даражалар темасын карашыбыз керек. Мунун чыгарыштын 2 жолу бар экен, балдар. Эгерде бул тамыр болуп турса, демек 2 жагын тең квадратка көтөрүп ийсек болот экен, балдар. Квадратка көтөрөбүз, тамырдан кутулуш үчүн. Бул биринчи жолу. Тамыр квадратка көтөрсөк, квадрат кашанын ичиндеги ар бирөөнө тиешелүү болот. Ошондо 4-түн квадраты 16 болот, 16 көбөйтүлгөн 5 болуп калат. Бул эмне болуп калат экен? Жөн эле 20 болуп калат экен. 16-ны 5-ке көбөйтсөк 20-дан чоң, ошондуктан бул сөзсүз чоң болот. Экинчи учур тамырдын астына киргизип коюшубуз керек, балдар. Окшош кылып алышыбыз керек да болгону. Мисалы үчүн 4-тү тамырдын астына киргизсек, анда бул квадраттык тамыр болгон үчүн 4-тү тамырга квадратка көтөрүп киргизебиз. Ошондо тамыр астында 20, анан 16 көбөйтүлгөн 5 баары бир чоң болуп калат, мына 2 учурда тең мына чоң болду. Демек бул жакты белгилейт экенбиз. А колонка чоң болот экен. Аны белгилеп коебуз мына. Андан кийин так, комментарийлерди мен окуп коеюн бир сыйра, балдарда суроолор болуп калышы мүмкүн. Так. Так, Аматбек, сурооң барбы? Берсең болот. Так, макул. Ай, меники өзүңүз көтөрүп калган чырып болом. Так, макул. Залкар. Мен деле жоле көтөрүп кетти эле колум. Случайно. Мектепте бар го жанагы эме. Ким жооп берет десе, агай, бул жооп берет экен деп коет эле го. Ошол сыяктуу болуп, соткаңар өзү көтөрүп коюп аткан окшойт, Так, Акылай. Саламат. Агай, мен биринчисиндечи, таңгалар катталып калыптырбы, жайланышачы. Ооба. Аны ушунча аны белгилегенде могу эме В болуп калат. Бны кылыппы? Жок, анычы. Муну? Анан ушуну белгилесең туура эмес болуп калды го. Жок, ушуну белгилесең туура болот да. Белгилишинде бул туура эмес деп белгиледи да, тияктанчы. Мен анда өзүмдө текшерип көрөйүнчү, анда бул жер өзү эме болуп калган окшойт, каттоо. Макул, мен карайынчы, бирок ушуну оңдой албай койдум, негизи ушул жер эле ушундай болуп калды. Эмнеге ушун? Так, Аида. Так, Акылай. Агай, мен бердим. Суроо жок, Так, макул, анда уланталы. Так, муну чыгардык, Так, андан кийинки тапшырма, балдар. Бул жерден көбү жаңылып калат мына. Ушул эсептер мына. Кайсы эмнесинен жаңылат бул жерде, балдар? Себеби бул жер терс сан экен деп эле, анан бул жер оң сан деп эле, анан бул жагы чоң дей берет да. Бирок бул жерде мына минус 10-го минус 1 кошулат дагы, бул минус 11 болот, балдар. Анан квадрат
кашага алынганда мо квадрат минусту күйгүзүп жиберет деп биз силерге үйрөткөн мен өткөндө даражалар болуп аткан. Демек бул плюс 11-дин эле квадраты болот экен. 9га 2-ни кошсок деле 11 болот. Демек экөө тең 11-дин квадраты болуп калат экен, экөө барабар болот экен балдар. Көрдүңөрбү? Ушуга көңүл бургула. Ушундай. Так, комментарийлерде бир сыра карап коеюн. Сабакка тиешеси жок болсо, суроону только сабакка тиешелүү гана суроолорду бергиле. Башка суроолоруңарды мага WhatsApp аркылуу кайрылсаңар болот. Телеграмдан жазсаңар да сообщение көп болгон үчүн мен көрбөй калышым мүмкүн. Ошондо жеке мага WhatsAppка кайрылсаңар мен жооп берем, башка суроолор боюнча. Анда уланталы балдар. Бул 4-чү мисалды чыгардык. Ошондо экөө барабар болуп калды, Андан кийин 5-чи мисал. 5-чи мисалды мен карышкырдын терисин жамынган кой деп атап коем да, мындай эсептердичи. Көбүнчө бул эсептин мисал үчүн эмнеге карышкырдын терисин жамынган койго окшотуп койгон себеби, мектепте силер функцияларды чыгара албайсыңар да, f at x функция деп мектептен мугалимден далай тил угасыңар, анан тил угуп өрүп, анан ошо f at x'ти көргөндө эле адамда мындай эме да, жаман көрүү сезим пайда болот да, ичинен эле деген сыяктуу сезимчи. Анан f at x'ти көрүп эле чыгарбай эле бирөө g-ни белгилеп салып эле кете берет да, же болбосо 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100ге чыккан сулуу кыз деп бирөөнү белгилеп өтүп кете беришет. Көп окуучуларчы. Бул эң жөнөкөй эсептердин бири. Бул болгону психологиялык эсеп болуп эсептелет экен. Атайын f at x'ти берген да бул жерден. Башка деле санды берсе болмок бул жактан. Анан атайын f at x окуучулар андан коркот, жийиркенет, жаман көрөт. Бул ортодо жана негизги тестте берилгенде бул мону сүрөттү карайсыңар да, формула боюнча эле коюп эле чыгарасыңар. Болгону мына x'ти карагыла. X квадрат болуп тур дагы 1 бөлүнгөн там арасында x болуп калыптыр. Эми могул x квадрат болсо, бирок бул жерде 36 квадрат эмес эле турат го. Бирок анда биз 36-ны окшотуп алышыбыз керек да, балдар, мындай кылыпчы, 6-нын квадраты деп. 36 бул 6-нын квадраты да. Бул 36-ны мындай квадратка көтөрүп койгон болбойт, бул жерге 2-ни кошупчу. Өзү эле жок болуп турат да. Ошондуктан 36 бул 6-нын квадраты болот. Демек бул эсепти чыгарыш үчүн силер мына логикалык эсеп болуп турат да булчу. Анан көп окуучулар айтат го, мен логический эле чыгарып коем да ортодон депчи. Сен мына даражалардын таблицасын билбесең, логикаң иштебейт экен. Логикага чейинки базалык билим болуш керек деп мен силерге далай айтам го, чынбы? Ошол эмени базалык билим болбосо логикаңар иштебейт экен. Логика бул экинчи этаж. Экинчи этаж болуш үчүн биринчи этаж сөзсүз болуш керек. Биринчи этаж бул мектептеги базалык билим. Базалык билим бул жерге даражалар таблицасы, же болбосо даражалар деген тема турат. Демек, анда мол f at x'ти мен жазып ала турган болсом, ушунда f at 6-нын квадраты болсо, ушуга аналогия, мына аналогия окшотуп эле жазышым керек. 1 бөлүнгөн эмне болуп калат экен? Там арасында эмне болуп калыш керек? 6 деп жазышыбыз керек, бул жак x болуп турбайбы? X'тин өзү жазылып атат. Там арасында x. Анда 1 бөлүнгөн там арасында 6 чоңбу же 1 бөлүнгөн 6 чоңбу? Кайсынысы чоң болот? Демек, бул боюнча салыштырууну кандай кылат элек балдар? Мисал үчүн там арасынан 6-ны чыгара албай атсаңар, силер жакындатылган маанини чыгарганды билишиңер керек, Там арасында 9-тан канча чыгат эле? 3 чыгат. Демек, там арасында 4-тү дагы билебиз, андан так 2 чыгат, Бул даража баягы тамырларды да жатташыңар керек деп айткам. Аны дагы билесиңер. Көбүңөр эсиңерде болсо керек, билбесиңер, ошол даражалар, тамырлар темасын жакшылап кайталагыла. Демек, бул 6-дан 1 болот атса, демек бул эмне болот экен?
3 менен 2'nin ортосундагы сан болуп атат. Демек, бул мисалы үчүн болжол менен эмне деп алсак болот? Болжол менен алып койсок боло берет балдар. Мисалы үчүн 3 менен 2'nin ортосунда 2,5'ti деле мисалы алсаңар, анда бөлчөктөрдү кантип салыштырабыз дедик эле? Мисалы үчүн болжол менен 2,5 деп ала турган болсом, муну буга көбөйтүшүбүз керек, муну буга көбөйтүшүбүз 6, а бул 2,5 болуп калат. Демек 6 чоң, бул жак чоң, Бул жерде мен силерге так мындай болжолдуу түрдө тамыр астындагы 6дан канча чыгат экен мен силерге көрсөтүп берейин. Муну жеке кабинеттеги сабактарда дагы мен далай, то есть атайын көрсөткөм. Тамыр астында 9, тамыр астында 8ден болжол менен 2,8 чыгат, 0,2 азаят. Тамыр астында 7ден 2,6 чыгат, тамыр астында 6дан 2,4 чыгат. Көрдүңөр, анда мен болжол менен 2,5 деп алып койдум эле, болжол менен окшош эле чыгып калган. 2,4 чыгат экен, көрдүңөрбү? Анан тамыр астындагы 5ден 2,2, 4төн так 2 чыгат. Андан кийин 3төн болсо болжол менен 1,7, тамыр астында 2ден болжол менен 1,3. Демек, балдар, бул жерден эмне үчүн мен азыр жазып атам? Силер муну үйрөнүп алсаңар болот экен да. Мисалы үчүн 9дан так 3 чыкса, 8ден 0,2ден азайып отурат экен да, көрдүңөрбү? 0,2, 3төн 0,2 алсак 2,8 кылат, 7ден 0,2 алсак 2,6, ошентип анан 4төн кийин 2 болгондон кийин андайын 0,3тен кемитип отурат экенбиз да. Карасаңар 3төн 1,7, анан мону 1,3 деп коюптум, 1,4 чыгат экен ошондо. Түшүндүңөр, балдар? Так, ушундай болот. Так, комментарийлерди окуп коеюн, анан кийинки эсептерге өтөлү. Так. Комментарийлер дагы окуучулар дагы эле өз араларынча сүйлөшүп атат экен. Мектепте деле мугалим ызылдашып эле эки-экиден сүйлөшө берет го окуучуларчы. Бул жакта деле ошондой болуп калат экен, комментарий жазыша берсе, баары бир мугалим алаксып калат экен. Зато бирок тынч болгону менен мектептегидей эле бир атмосфера пайда болот экен кичине. Болгону мугалим үчүн аябай жакшы болот экен, тыптынч. Так, уланталы. Азыр өчүп салайын. Так. Так. Так, анда 5-нчи эсепти бүттүк. 6-нчы эсеп. Мисалы, 6-нчы эсепте силер ойлошуңар мүмкүн да, мына бир жүйүм күчтөрөөк окуучулар эми мисалы үчүн оңой эле муну карап туруп эле чыгарып коет. Анан көбүнчө биз күчтүү эмес болуп атпайбызбы? Анан окуучулар муну карап алып, ар кандай ойлоно берет да карап. Эми мен жүйүмдү каяктан билем депчи, ошол түшүнбөгөн сөзүнө көңүл бурат да окуучулар. Эми мен практикадан көрүп атам да. Жүйүм деген эмне деген суроону берет да эң биринчичи. Ал эч кандай роль ойнобойт, балдар. Түшүнөсүңбү, түшүнбөйсүң, цифраны кара. Бир жүйүм барабар 2,5 сантиметр деп турат. Демек, экөө барабар экен. Демек, бир жүйүм 2,5 сантиметр болсо, анда эмне кылышыбыз керек биз? 50 жүйүмдү табыш үчүн 50-нү эле эмне кылып коебуз? 2,5ке көбөйтүп коебуз, балдар. Значит, 50-нү 2,5ке көбөйтөбүз. 5 жерде 0, 0, 5 жерде 5, 25, 2 жерде 0, 0, 2 жерде 5, 10. Кошом. Анан көбөйткөндө эсиңерде болсо, үтүрдөн кийинки бардык сандарды эсептемекпиз. Бул жерде бир эле сан бар экен, аягынан 1. 125 болот экен. Демек, 50 жүйүм 125 сантиметр болот экен. Демек, А колонкасы чоң болот экен бул жакта. Түшүндүңөр, ичин мындай кылып жакшынакай боёйсуңар, балдар. Так, мына ушундай болот экен. Суроолор деле жок болуш керек. Эсеп пока жеңилдей эле көрүнүп турат, Так, комментарийлерди дагы бир сыйра карап коеюн. Так, ооба, азаматсыңар, ушундай мен чыгаргандай эле чыгарыптыр кээ бир окуучулар. Так, ачыкты. Жүйүм деген эмне деп мына бул жакта суроо берип атышат, мен
айтыбызды жей электе. Дүйім деле бұл ұзындықтың bir чени балдар. Biz сантиметр деп есептесек, ошо Европа, американистер дүйім менен есептейт. Biz ордукту дагы килограмм менен есептесек, фунт деп есептешет ушундай да. Дүйім бұл 2,5 сантиметрге барабар экен, демек 1 дүйім. Так, ошондо асы чоң болду. Андан кийин 7-нчи тапшырмага көңүл буралы балдар. Бул 7-нчи тапшырмалар координаталык түз сызыкка тиешелүү тема. Координаталар боюнча негизи эле ортодо мен эсептөөлөрүм боюнча координатага 5-6 эсеп келет да. Ошондуктан бул координаталарга аябай көңүл буруп чыгаргыла. 5-6 эсеп бул аябай көп. Мисалы үчүн 1,6 балл болсо, 6 эсеп болсо, 1,6-га көбөйтсөк 36, 9,6 балл болуп калат экен да, почти. Көрдүңөрбү? Почти 10 балл да. Демек, ушул теманы жакшы өздөштүрсөңөр, 10 баллга өсөсүңөр деген сөз. Эми силер эмне кылышыңар керек балдар? Силер азыр бул түз эфирден сабакты көрүп, анан жеке кабинеттен бул видео сабакты көп жолу кайталап көргүлө. Ошо координаталар боюнча дагы көрдүңөрбү, ушул теманы жакшы өздөштүрө турган болсоңор, силер өсүп атасыңар, 10 баллга өсүп кетип атасыңар. Мисалы үчүн кээде силер курстарда окуп, анан 1 ай окугандан кийин пробный тапшырсаңар, өспөй калып атпайсыңарбы? Анан мен өспөптүрмүн да, 1 айдын ичинде силер канча теманы өздөштүрүп атасыңар математикаданчы? Мисалы үчүн бөлчөктөр темасын 1 ай бою үйрөнүп, анан пробный тапшырсаңар, өспөй калсаңар, бул 1 айда силер бир эле теманы карап атпайсыңар. Ама чыныгы тесттерди талдаганда, сразу бардык темалардын бардын биз камтып кеткен үчүн кээ бир жерлеринен аябай жакшы өсүп кетишиңер мүмкүн да. Ошондуктан чыныгы тесттерди талдайбыз деген бөлүмдү дагы аябай көбүрөөк көргүлө жеке кабинеттен. Эми бул координата түз сызыгын балдар атайын бир күндү күтпөй эле, мына азыр эле мен силерге үйрөтүп кое берем. Мына бул ушундай сан огу болот. Сан огу минус чексизден плюс чексизге чейин кете берет, сандар төгөнбөйт, ортосунда эмне болот? 0 болот, Анан минус чексизден болгондо, мисалы үчүн минус 4, минус 3, минус 2, минус 1 деп, анан 1, 2, 3 деп, демек кемүү тартибинде келет дагы, анан 0дөн баштап өсүү тартибинде кайра өсүп кете берет, балдар. Эми демек бул жерде кесинди берилиптир балдар. Адан F'ге чейин бирдей аралыкка бөлүнгөн дейт. Бирдей аралыкка бөлүнгөн. Силер берилген берилишине жакшылап көңүл бургула. Анан FB дейт. F'тен B'га чейинки аралыкты биз эсептеп чыгышыбыз керек экен, анан 14-тү. Эми минус 6-дан 1, 2, 3, 4. 4 катар экен. Эми мисалы үчүн минус 6-дан 0-гө чейинки аралык канча болот балдар? Минус 6-дан 0-гө чейинки аралык. Минус 6, минус 5, минус 4, минус 3, минус 2, минус 1, анан 0, 6 болот да аралык. Минус 6-дан 0-гө чейинки аралык деген бул модулда үйрөнгөнбүз, 6 болот. Анан 6-дан 0-дө 12-ге чейин эмне болот? 6-дан 12-ге чейин. Ой, то есть 0-дан 12-ге чейин 12. Ошондо 12-ге 6-ны кошобуз биз, аралыкты сурап атат да, FP-нын узундугу, могу жерде мындай модулун сурап атат да, FP-нын узундугу. Ошондо 6-га 12-ни кошсок 18 болот. Демек бул жер 18 экен, 18 14-төн чоң болот. Мына ушундай чыгат экен бул эсеп. Так.